Туугандар, шашылыш түрдө Сокулук району Первомайский айылы. Бул жерден билесиздер, үйлөрдү мен дайым чыгарар менен эле 1-2 күндө эле сатылып кетет. Дал ошол үйлөрдүн бири дагы бир чыкты сатууга. Бул Сокулук районундагы Часпектен эле түп-түз киресиздер. Күн эме жакта түндүктү карай кирсеңиздер 3 километр Первомайский айылына киресиздер. Киргениңиздерде эле оң тарабыңызда биринчи магазин, андан кийин мектеп, садик, Нол Чымырия деген көчө болуп калат экен. Келсеңиздер Ленин көчөсү менен кесилишет. Ленина 71-2 деп 2 издеп келсеңиздер болот. Туурасы 41, узуну 66 метр болгон 15 соток участогу менен 100 баш бодомалга 2000 түп чөп. Бул жагында үйү, майда чүйдө сарайлары, кыскасы бул жерде мал кармаганга өтө ыңгайлуу. Кошумча баягы огород деле жок болгону ушул бүт малга места кылыптыр. Сатылат экен. Азыр эсекөөгө кирип бир сыйра көрсөтүп чыгабыз. Жүрүңүздөр туугандар, ээси менен чогубуз. Азыр бул жерде мал жандарды бүт тазалап нетип коюптур. Кыскасы сарайлар даяр. 100 башка кышын жазын кармаганга болот экен. Өзү кармап жүргөн, батырып жүргөн, ошон үчүн толук маалыматын берди. Мен азыр ээси менен чогуу кирип колуну көрсөтүп чыгабыз. Көчөлөр эми мурда асфальт болгон экен, азыр эми уже асфальттар дагы мындай ушундай абалда. Участок жалпы 15 сотка, чоң сарайлар менен толгон. Бул жагында торпок же болбосо уй кой кармаганга дагы болот. Жүрүңүздөр, бир сыйра кирип көрсөтүп чыга берейин. Эмне бар, билгенимди жаттаганым пону кирейин. Бул жагында кладовка болуп калат. Оң жагында бул жагында баня. Банясы уже бүтүптүр, печкасы менен эле сливти улап коюш жери калыптыр. Бул жагында болсо 2 комната үйү бар экен. Наркы жагынан айланып келсеңиздер, ал жагында дагы 1 комната плюс прихожкасы менен 2 комната үйү бар экен. Так, бул жагында болсо, бул жагында сарайлар кетет. Уже жалпы 100 баш деди, кайсысына канча баш батат экендигин мен азыр толук айтып бере албайм, бирок өзүңүздөр да чама эсептесеңиздер болот. Мынакей бир катар мал бодомалга. Бул жагында аштоолору даяр, темирлерине чейин, курчокторуна чейин даяр экен. Бул жагында сливтин ордулары, асты бүт стяжка болгон, үстүлөрү жыгач, бул жагында шифер менен жабылыптыр. Бул жагында бир где-то бир 10 баштан ашыгыраак батса керек. Бул жакка дагы бир 7-8 баш батат. Мунун артында болсо 2000 түк чөп батат экен. Бул жакта болсо мынакей мастерской, керектүү аш овкаттарды ушул жерге илип коет экен. Бул жактан дагы бир кичинекей прихожка, нар жагында ичинде бир комната. Кыскасы үйлөр жыпжылуу экен. Көп жылдан бери жашайын дейт, азыр эми сатып кетиш керек. Ошон үчүн баасын участоктун баасын эле коюп койдук. Участоктор ушул жерде ушундай турат экен. 50 000 долларга участокты ала аласыңар дейт. Так, бул жагында дагы кичинекей бир сарайчык бар. Бул жагында мынакей торпок кармаганга же кой кармаганга уже даяр аштоолору менен, сливтери менен, ар жагында жыгачтары менен мынакей. Үстүлөрү дагы утепление болгон. Кыскасы кышкыга аябай жылуу. Бул жагында дагы мынакей торпок телятник же болбосо баягында конник кылып бир жылкы кармасаңыздар дагы болот экен. Светтер келген, суулар келген. Сууну бул жактан да каздырыптыр. Кыскасы общий суу дагы бар экен. Бул жерде баягы жайкысын бир 15-20 торпок кармайт элем дейт. Баягы багууга бериле электер. Могул жер чакан абес экен. Бул жерде каласаңыздар чөп, каласаңыздар бул жерге дагы аштоолорду кылып Г формасында бул жерге дагы бука кармасаңыздар болот экен. Так, андан кийин туугандар, өзү бул байкебиз 100 баш кармаган экен. Ошон үчүн смело айта алам дейт. Бул жакта да мына бир 15 баштай бука батат. Аштоолору бар, бетондолгон. Баягы ыпырап букаланып түшүп калган эмес, эми бирок жакшы мындай өзү салып, кармап, азыр эми бүт букаларын, уйларын сатып уже кетип атыптыр. Так, жүрүңүздөр, бул жакта чөпкананы да көрсөтүп келели. Чөпканада бул жакта жалпы 2000 түк чөп батат экен. Ушунун абесин астында эле караңыздарчы. Эми бул жакта да сарай кылып койсоңуздар болот экен, бирок мынакей бул жагына дагы бир 1,5 миңдей, үстүнө бир 900га жакын батат деди. Кыскасы жалпы 2000дей батат экен. Эми бул жака бир 1100дей, бул жака бир 900дей болуп, жалпы 2000 түк чөп батат экен. Бул жагында болсо мынакей дагы кичинекей баягындай бөлүп коюптур. Бул жерде эми торпок же болбосо кой кармаганга болот экен. Мына чакан бир 5-6 квадраттан кылып кичинекей кылып бөлүп коюптур. Молар бузуп таштап бул жака деле мисалы чоң бука кармасаңыздар болот. Айтып кете турган нерсе туугандар, сырттан эле 3 дарбаза бар экен. Бул жака малдарды түшүргөнгө, бул жака чөп түшүргөнгө. Арка жактан Чымырия деген көчө жактан кирет экен. Анан негизги дарбаза тиги домдун кире беришиндеги дарбазасы болуп калат. Так, бул жакта болсо мына сарай дагы башталды. Бул жакта ушул жагында эле бир 50дөн ашык кармайт элем дейт. Мына эми өзү кармап жүргөнүн айтып атат да туугандар. Өзү салып, өзү ушинтип тиричилик кылып тур. Азына
колдон келишинче тазалап уже возрастта келип калды дейт. Бул жака мына 2 катар тизилет экен. Мынакей аш тоолору. Эми бука кармасаңыздар болот туугандар. Чынында бүт чынжырлары менен баягы темирлери бүт коюлган. Бул жерден ортодон жүрүп чөптөрдү салып берет экенсиздер. Участоктон кенен таза 15 сотик чыгып берет экен. Басыны 55 сурап атат, 50ге берем деди ачыгычы. Анан дагы өзүңүздөр дагы балким содалашып көрөсүздөр. Билсеңиздер биздин каналдан ушул тараптан көбүрөөк чыгат үйлөрчү. Баягы 25-30 миң тегерегинде сразу сатылып кетет. Бирок участоктор кичинекей болсо алардын муну участогуна жараша аябай арзан коюлуптур. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөрчү. Мен колдон келишинче көрсөттүм. Центр трасса эмеге Часпекке чейин 3 километр, Сокулуктун центрине чейин бир 5-6 километр чыгып калат. Баасы $55.000. Эми үйдүн ичин көрсөткөндө бул жагында 2 комната, бул жагында 2 комната болуп калат. Бул жагында чоң зал, нар жагында прихожка болуп калат. Эми буну жалпы бир кылып алсаңыздар болот. Бул жактан отдельный семья кирсе болот экен, бул жагынан отдельный семья кирип жашаса болот. Үйдүн алдылары сашка бүт төшөлгөн, 3 фаза тогу менен, кыскасы документтер полный пакет дейт, бүт өткөрүп берет экен. Чалып байланышып көрүңүздөр.